Assalamu alaikum. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Сүйүнчү туугандар, сүйүнчү. Бүгүн Баткен шаарында мен жакшы бир жаңы ачылган китеп дүкөнүнө келип калдым. Сиздерге бул чыгарылышта ошол боюнча маалымат берем. Өзүңүздөр билгендей, Book House китеп дүкөнүнүн филиалы Баткен шаарында дагы ачылып туруп туугандар. Бул Book House китеп дүкөнү Кыргызстан боюнча бардык облустарда бар. Бишкек шаарында, Ош шаарында бар. Азыркы учурда жаштарды китеп менен кызыктыруу максатында ошол жерге жаңы Book House китеп дүкөнү ачылыптыр. Даректе түшүндүрүп кетсем, Баткен шаарынын Мухтар Нургазиев көчөсү, айрым тилде айта турган болсок, ошол Book House дүкөнүнүн тушунда Баткен шаардык салык инспекциясы налоговыйдын тушунда жайгашкан. Мен азыр сиздер менен чогуу дал ушул китеп дүкөнүнө кирип баратам. Бул жерде кандай китептер бар, баарын сиздер биздин чыгарылыш акырына чейин көрсөңүздөр маалыматты жеткирип берем. Мына туугандар, көрдүңүздөр. Киргенде ушундай сонун аура, ушундай сонун коозук сизди тосуп алат. Аябай жакшы жасалгантыр. Китептин дагы бул жерде канча түрү бар, баарын азыр ушул жерде ээсинен сурап дагы билебиз. Бул жерде сатуучу дагы отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул дүкөн жаңы ачылыптыр да? Жаңы ачылды. 7-сентябрь күнү официалдуу түрдө ачылыш жасадык. 7-сентябрь күнү официалдуу ачылуусу болду, негизи Баткенде мындай китеп дүкөн негизи жок эле. Жок, ооба, биринчи жолу ачылып жатат. Биринчи жолу ачылып жатат да. Мен билгенден мамлекеттик китепкана бар да. Так, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Жаңы ачылган болсо, куттуу болсун. Жаштарга эң жакшы билим деген өстүргөнгө аябай сонун бир өбөлгө болсун деп айтат элем. Так, айтсаңызчы, канча багытта китептер бар силерде? Бул жакта үстүндө көрсөтүлүп тургандай бизнес саморазвитие, художественная литература, фэнтези. Бизнес саморазвитие азыркы учурда учурдун талабы бул дагы. Финансылык жактан билим деңгээлин өстүрүү, өзүн өзү башкаруу дегендей ушундай бир сизге керектүү китеп мына ошол жерде бар экен. Бизнес саморазвитие. Бирөкөсүн көрсөтө кетсек, искусственный интеллект дейт бул жакта. Пожиратели времени. Пожиратели времени. Караңыздар, сонун китеп Александр Фридман жазыптыр, 1360 сом экен. Китеп көп туугандар, караңыздар. Бизнес саморазвитие боюнча көпчүлүгү издеп жаткан адамдар көп мындай китептерди. Мен ушундай китепти табып окусам, билим деңгээлин дагы өстүрсөм деген инсандар болсо, ушул жерге келип окусаңдар болот. Ал эми бул жерде болсо, караңыздар, художественная литература. Художественная литература. Жаштарга багытталган китеп окшойт, баары. Китептер, мотивация, жаштардын билим деңгээлин өстүрүү негизинде, жаш балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы бул жерде мынакей Джордж Мартин дейт. Фэнтези. 880 сом. Фэнтези. Бул тарапта болсо кыргызская литература, биздин кыргыздын жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун дагы бул жерде мына Кылым карытар бир күн деген эң сонун китеби бар экен. Кылым карытар бир күндө мен окугам негизи. Окуй электер болсоңуздар, ушул Book House китеп дүкөнүнө келесиздер. Ушул жерден 330 сомго сатып алсаңыздар болот. Так, андан сырткары китепти сатып алуудан башка дагы кандай кызматтар бар? Бул жака келип, бекер эле китептерди алып, окуп, отуруп кетсеңиздер болот. Атайын шарт түзүлгөн, столдор бар. Демек, мына ушул жерде столдо отуруп, бул жерде китепти окуп кетүү акысыз, Акысыз. Каалашынча окуп, кызыктууңуз окуйсуз, сизге кызыктуу болсо ошол китептен сатып алып кете бересиз. Негизи китеп окуу бесплатный, акысыз экен мына. Бул жерде мынакей кыргыз литература китептери, анын ичинде биздин ошол жазуучулардын китептери, ал эми
которулган кыргыз тилинде которулган Виктор Гюгонун Карптар деген китеби бүт баары дал ушул дүкөндө жайгашкан. Ал эми анын бул тарабында болсо мынакей көрдүңүздөр, ислам негизиндеги китептер, Куран китептер. Куран китеп барбы? Куран китеп дагы бар, Мынакей намазды үйлөнүү боюнча китептер, Куран китептери, пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбарыбыздын өмүр баяны бүт баарыны дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Мынакей кыргыз тилинде калсаңыздар, орус тилинде жазылган эки тилдеги китептер. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламдын өмүр баяны дейт. Бул китепти азыр бисмиллахиррахманиррахим деп карап туруп көрөбүз. Баасы болгону 400 сом экен. Арзан эле туугандар, алсаңыздар болчудай. Жакшы эле китеп. Ал эми бул жагында ошо иман жолдорун иманга чакыруу китептери, иман жолдорун үйлөнүү китептери. Ал эми балдардын тарбиясына дагы ушундай сонун китептерди алып берсеңиздер болот экен. Негизи ислам диниге ылайыктуу бардык китептер бар экен. Ал эми бул жакта мына семья и воспитание деген бул тарабында болсо, мынакей Азирет Айша дейт, бул үй бүлөгө керектүү китептер 300 сомдон. Бейиштин бакчасында үй бүлө балдарга алып берсеңиздер болот, дегиле өзүңүздөр дагы окусаңыздар болот экен. Бааларны дагы бир көзүн көрсөтүп кетсем, таасирдүү тарбиялык сабак дейт, мынакей. Балдарга тарбия берүүнү үйрөтүү боюнча да китептер бар экен да. Баасы 250 сом экен туугандар. 250 сом. Мен кээ бир китепканамызда көрчүдүм да, келип туруп бир акча төлөп туруп, алып кетип окуп, кайра алып келип берген кызматтар бар да, кээ бир. Сизде барбы андай? Ал кызмат азырынча бизде жок, ушул жерде эле отуруп окуп кетсеңиздер болот. Ушул жерде эле отуруп окуп кеткенге гана болот, Бул жакта мынакей детская литература, урматтуу көрүүчүлөр. Book House китеп дүкөнүнө көпчүлүгүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарында, Ош шаарында аябай популярдуу жаштарды издеп барып китеп сатып алган аябай сонун дүкөн. Эң негизги бүгүнкү сүйүнүчтүү кабар, урматтуу көрүүчүлөр, Баткен шаарында дагы дал ушул китеп дүкөнү ачылганы. Мынакей Gravity Falls балдарыңызга керектүү сонун китептерди, мынакей детский литература ушул жерде бар экен. Ал эми бул тарабында болсо, мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңдөр көргөндөй, иман китептери, кыргыз литературасы, фэнтези негизи 4-5 багыттагы, тармактагы китептер баары бар экен. Мынакей биздин Баткен шаарында жаштар аябай ушул жерге келип китеп алып атышат. Азыр бир экөөсүнө суроо берип көрсөк болот. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден-соолук жакшыбы? Китеп алган келдиңизби? Көргөн келдиңиз, Жакшы. Жакшы китептер барбы экен? Биздердин да китеп магазин жок. Баткенде жок эле негизи, Ачылганы бул эл үчүн дагы, жаштар үчүн дагы жакшы, кубанычтуу болду, Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин Баткенде азыркы учурда жаштар көпчүлүк элдер ушул китеп дүкөнүн көрүп кубанып турган учур. Дагы эмнени көрсөм, урматтуу көрүүчүлөр, эмне дейм, баарыңыздар ушул жерге эгер китеп дүкөнүнү издеп жаткан болсоңуздар, дал ушул Нургазиев көчөсүндө жайгашкан Book House китеп дүкөнүнө келиңиздерди айтат элем. Мен бул жерде ушул жерден урматтуу көрүүчүлөр жыйынтыктайм. Силерге ишиңиздерге ийгилик болсун. Кудай буйрса келечекте китеп дүкөн мындан дагы чоң болуп, чоңоюшун каалайт элем. Айтканыңыздар келсин, рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышта силерге атайын ушул китепкана боюнча маалыматты алып бердим. Чабарман каналы Баткен шаарындагы жакшылыктарды көрсөтүүнү улантат. Андыктан ар бир чыгарылышыбызды калыптырбай көрүңүздөр. Жаңы катталып, жаңы биздин каналды көрүп жаткандарга айтат элем, каналга подписаться болуп, катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө.